Саламатсыздарбы жалпыңыздарга? Жана мен Facebook'ка кирсем, бир темаларды көрүп, жалаң кийинки күндө ошол эки аял алууга тыюу салуу же уруксат берүү жөнүндө тема башталып кетти да. Анан бир баланы тааныбайт экем, блогер окшойт го деп койдум. Эмне үчүн биз абат болуп атат, сына болуп атат, сакалга, жоолукка асылгандан көрө, асылган деген жок, эми ошолор теманы эмес, космоско учпайлыбы дептир да. Туура айтып атасың. Бул бала туура айтыптыр. Бирок бир жерин түшүндүрүп коеюн дедим. Кыргыз элинде эки аял алууга и так деле эки эмес 2-3 аялдары бар. Өзү айткандай зына өтө көп. Бирок баардыгы эки аял алууга уруксат берсе, баардыгы ала албайт. Тем более ал жаш кыздарды, мисалы, ушул жигиттин өзүнүн эки аялы болгон болсо, вдруг мен билбейм, анан ал ачык алыш керек ал аялдычы. Бар аялы да билиш керек, аялдын макулдугу менен, тууган тушкан макулдугу менен. Анан жаш кыздарды, бирөөгө, башка жигитке жар болчу кыздарды артынан жүгүрүп жүрүп, машина алып берип, айфон алып берип жүрүп алуу эмес. Жетим жесир деп атылган. Динде деле бар, ооба туура, бирок анда айтылган сакал койгон сүннөт сыяктуу. Ошол жетим жесирлерди алса жакшыраак деп айтылган да. Ошолорду алса сооп болот деп айтылат деген уктум да. Бизде андай болбойт, эки аялга уруксат бергенде андай да албайт. Акча алуулар, жаш кыздарды аркасынан бузуп жүрүп, аркасынан кубалап жүрүп бузуп алып да коет, албайт да, каалаган күнү таштап кое берет. Биздин эл ошого дайынбы, биздин эркектер? Анан ошол башка жака учпайлыбы дептир. Анан ошол эркек, чыныгы эркек ошол башка өлкөгө учуп, башка планетага учуп, ошоктон үй салып, анан ошол жетим жесирлерди көчүрүп барып, ошентип бакса, абдан сонун жарашат деп ойлойм. Кандай дейсиңер? Анан аял алуу уруксат, анан уруксат эмес деген тема не актуальный эле, бир болбогон былжыраган нерсе деп атканын дагы түшүнүп атам. Бирок антейин десе, ошол зына көбөйүп, башка көбөйүп, эки аял алып алып, биринчи аял билип калып, ажырашуулар андан да көп болуп атат. Ачык айтып ала албайт, бекинип алат, аны айтам, муну айтам, жүрө берет, же өзүнүн аялы эмес, же токол эмес, же ойношу эмес болуп жүрүп, кыйналып, төрөп алып, эмне кыла алып билбей жүргөн кыздар андан көп психологический нарушение болуп. Дагы зынага жатат. Точно зынага ошол жатат. Ошон үчүн бул да актуальный тема. Баягы дүнүйө бир сомдон башталат деген сыяктуу турмуштун